Салам достор, мен бүгін чырыштан самсаны сіздерге көрсөтөм. Чырыш азыр арзандап калды, килограммы 20 сомдон болуп. Чырышты биринчи биз тазалап, майда кылып туурап, дымдап алдык. Көлөмүнөн мындай болуп азайды. Май коштук 2 кашык. 1 кичинекей кашыкка туз коштук. Мынтип аралаштырып алдык. Азыр биз сковородкага самса жасайбыз. Мында магазинден даяр камырларды алганбыз. Мындай даяр камыр алып алганбыз. Эми жая баштайбыз. Бөлүнгөн жеринен жайып, мынакей. Мындай кылып анча жука эмес кылып жайып алабыз. 1 кашык салып алабыз жайылган камырга. Азыр ушул мезгилде чырыштан, смалактан, шпинаттан самсаларды жасап жеш керек. Ушундай жашылчаларды тамакка кошуп жеш керек. Азыркы убакта ушул мезгилдерде адамдарда организминде витаминдер азаят. Бул чырыш менен смалакта витаминдердин бардык топтомдору бар. Эрте жазда байчечекейден кийин эле ушул чырыш, смалак, орусчасы шпинат ушулар чыгат экен. Ошон үчүн ушул жашылчалардан көп жеш керек. Мынакей биздин эмебиз дагы даяр болду. Самсабыз жасалып бүттү. Эми сковородкага салып бышырып алабыз. Майды аз эле коябыз, бир аз эле. Мынакей, эми салып алабыз. Самсаны сковородкага салгандан кийин отту төмөндөтүп алабыз. Мынакей аңтарып алдык. Мынакей самса дагы даяр болду. Бул самсаны жасаш абдан оңой. Чырыш болсо азыр тоолордо кеңири өсөт. Витаминдерге абдан бай. Ушуну тез жасап жеп туруш керек. Азыркы витаминдер адамдын организминде түгөнүп аткан мезгилде жасап жеп турса абдан организмге пайда. Ушундай кылып жеп туруңуздар. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Көрүшкөнчө.